Угуп жатканыңыз Рух Азык YouTube каналы. Эскертүү: каналга жүктөлгөн материалдарды уруксаатсыз көчүрүүгө жана таратууга тыюу салынат. Жипара Исабаева. Жыландын сүйүүсү. Мистикалык фантастикалык роман. Кызмончоктун тили чыгып, жыгылып туруп басып калган. Кыркындын маалы болчу. Наристе кой короодо, эне атасынын жанында ойноп, колундагы чыбыгын сереңдетип мал айдаган болот. Аны көрө ата-энесинин ичи эзилип, жалынып жалбарып коюшат. Эптеп киши болуп келатат атасы, деген сырга Асылбек улам бир койду жалаңаштап, жүнүн сыйрып алып тургузган сайын экинчисин шыйрактап келет. Аңгыча короодогу мал дүр эти үркүп, Асылбектер жактагы бурчка чогулуп калышты. Короонун аркы бурчунда сербейип, кызмончок эле калыптыр. Буларга эмне болду? Деди сырга, ары жак бери жакка сереп салып. Итсит жүргөндүр да, деген Асылбек ага анчейин маани берген жок. Сырга да ошого ынанып тынчый калды да: "Кызмончок, келе бери, келчи", деп ичи ысый элжирей чакырды. Бирок кызы апасын карап да койгон жок. Чыбыгын турган жерине таштап салып, ошол жердеги жем акырдын ичине колун сунуп, өзүнчө кытылдай жыргап күлүп, өзү менен өзү сүйлөшө берди. "Кош, кош", деп сырга бурчка тыгылган койлорду арайдады эле, эмнегедир бири да жылбай көшөрүп туруп алды. "Буларга эмне болгон?" деп аларды артынан түрткүлөп жатып, бир убакта оюна бир нерсе түшө калгандай селт этип, жүрөгү лакылдап кетти. Кызынын жанына кантип учуп жеткенин да байкаган жок. Жаңылбаптыр. Койлор жем жечү узун акырдын ичинде ийрелип жаткан жылан башын көтөрүп, кызмончокту тиктеп туруптур. Сырга эмне кылаарын билбей кетти. Оозунан келмеси ыргып, же кызын көтөрүп ала кое албай, же күйөөсүн чакыра албай, экөөнү алмак салмак тиктеген боюнча нес боло түштү. "Эмне болду?" деди аны байкай койгон Асылбек. Сырга жооп берүүнүн ордуна оозунан алдырган кишидей аны жалдырай тиктеди. Ошондо гана Асылбек ишин токтото коюп, алдан эден кооптонгондой басып келди да, көргөн көзүнө ишенип да, ишенбей да делдирей түштү. Жылан. Болгондо да баягы бала жылан. А бирок андагыдан алдаганча өзгөрүлүп, кадыресе жыландай чоңоюп калыптыр. Булар жыландын ошол экенин анын өңүнөн, көздөрүнөн таанышты. Атыгүл кызмончок да аны таанып, быйтыйган алаканы менен башынан, жонунан сылагылап калыптыр. Ак жылан ан сайын балбырап, буларга сагынычын билдиргенсип, ким кемесин муңайым тиктейт. Сырга эсине келе калгандай баланы көтөрүп ала койду эле, кызмончок чырылдап ыйлап жыланга умтулду. Эмнегедир Асылбектин жаак иттери карышып, булчуңдары чыңыла түштү. Эл ичиндеги: "Кызмончок чоңойгондо жыланга айланып, жыландан балалуу болот имиш?" деген кеп кулагында кайра-кайра кайталанып, мээсине тык эте түшүп жатты. Ошон үчүнбү жыланды жек көрүп, ушул жаткан жеринде жайлап салгысы келип, колундагы жаркылдаган курч, миздүү жуушан кайчы менен тап берип калды эле, жылан заматта көздөн кайын болуп, сырга дагы чырылдап жиберди. "Жинде болдуңбу?" деди ал энтиккен күйөөсүн каруудан ала. "Баягыны унуттуңбу? Дагы буларды өчөштүрүп, азапка кабылалы дейсиңби?" Барчары!" Асылбек аны түртүп ийип, ары басып кетти. Ошол күндөн тартып бул үйдөгү убайым, баягыл сары санаалар кайра башталды. Ак жылан болсо баарына кайыл болчу. Жан дүйнөсүнө жакын, жакшы көргөн бул үчөөнү таап алганына кубанып, бирок Асылбектен жалтактап, жакын келе албай аларды алыстан айланып тегеренип, акмалап жүрдү. Анткен менен Асылбек бу жылы деле баягы көнгөн жайлоосуна чыкты. Жыландан баары бир ис суутуп кете албасын билген үчүн ошентти. Элдир-селдир эскирип,
кой айды билип калган кыз мончок ата энесинин жыланды анчалык жактырбасын билчү. Жылан келген сайын аларга жагалдана эркелеп, калп күлүп, экөөнүн мойнуна алмак салмак асылып, жароокерленип калчу. Аны Асылбек менен Сырга да, жылан да түшүнчү. Анткен менен жайлоодо алар эл көрүп коет, угуп коет деп көрүнгөндөн корунуп кысынбай, ээн эркин күн өткөрүп калышты. Айрыкча кыз мончок менен ак жыландын күнү тууду. Эртели кеч ээрчишип алып, көк шүбердин үстүндө каалаганча ойношот. Кээде экөө маңдай тескей олтуруп алышат да, кыз мончок алдан элерди божурап, тигиниси аны кишиче тыңшап, ийрейип жатып алып кулак төшөйт. Асылбек мал салга карап, күндүзү үйгө көп токтобой аттанып кеткендиктен Сырганын эки көзү, эси дартынын баары эле ошол экөөндөй болот. Кээде акырын барып, экөөнүн жанына отурат. Бирде алардын ысык ынак, ынтымактуу мамилесине ичи жылыса, бирде чочулайт. Чагып алабы деп коркконунан дагы анын жүрөгүндө өзү да ишенерин же ишенбесин билбеген түпөйүл бир санаа бар. Кантип эле? Дейт, кээде өз оюнан өзү чочуп. Кан жанынан бүткөн, сербейген кенедей кызынын качандыр бир жылан болуп кобулганын элестетип да, ишенип да түтө албайт. О, Кудай, ойлорумду оңдой көр, мени кечире көр, деп чакасын кармап, а балким жылан адамга кобулсачы, дейт санаа арасында. Эгер чындап эле жараткандын кобултууга күчү жетсе, жок, дейт. Кайра өз оюна өзү каршы чыгып, эч качан андай болбойт. Эч кимге эч ким кобулбайт. Калп, жомок ал, калп. Сырга ушинтип ойлонуп кеткече, кыз мончок менен жылан кыйла жерге узап кеткен болот. Кээде кыз мончок жыланды ат кылып, эки аягын эки жакка сунуп таштап, жонуна эпейи отуруп алат да, чү деп теминет. Жылан да андайда болгон күчү менен жыйрылып алга жылат. Ан сайын кыз мончоктун күлкүсү чыгып, кубанычы кучагына сыйбайт. Экөөнү карап отурган Сырга да ал экөөнүн жоругуна кубанып, аларга кошулуп жыргап күлөт. Кээде экөө томолонуп, көк шүбердин үстүнө жыгылганда, эти ооруп кетип чагып албаса экен деп корккон Сырганын үрөйү учат. Кыз мончок кудум куурчак көтөргөнсүп, кээде жыланды бооруна бекем басып көтөрүп алат да, анын жерде сүйрөлгөн толкусуна кайра өзү чалынып жыгылып, көмкөрөсүнөн кетет. Андан кийин канча жолу жай менен күз алмашып, канча жолу жер бетин ак кар басып, канча жолу жаз келди. Кыз мончок гермаралдай керилген, келишимдүү кыз болуп чыга келди. Энесинин жеңилин жерден, оорун колдон алган жароокер, күйүмдүү кыз болуп өстү. Сырга да ар убак көз тийбесин, сөз тийбесин деп кызына көз мончок, тумар тагып убаралана берет. Бөтөнчө жагымдуу кулк мүнөзү, сулуулугу, ананда табышмактуу, сырдуулугу менен кыз мончок айылдыктардын оозунан түшчү эмес. Кыз мончок дегенде айрыкча менменсинген жигиттер менен жаңы эле эрезеге жете баштаган боз балдардын жүрөктөрү зырп этет. Бирок бийкеч бирине да каш кагып бой салбайт. Атүгүл кошунанын бири-бирин тирей өсүп, жигитти каада күтүп келаткан баягы эки уулу тең кыз мончокко көз кырын салып, бири-биринен кызганып, бала коросчо кээде тирешип барып токтошот. Уулдарынын ошонусун байкаган энеси: "Ай, айылда Асылбектин жылан кызынан башка кыз түгөнүп калыптырбы? Эсиңерде болсун. Куттуу үйүмө андай неменин аягын аттатпайм. Уктуңарбы? Зымырайып, зымпыйып койсо эле көзүңөргө айып эри көрүнүп жатат го. Ажыдаар деген ошентип арбайт да", деп ар убак башкалар да уксун дегенсип атайылап эле кыйкырып сүйлөнөт. "Апа, акырын сүйлөңүзчү, угат", дейт. Андайда Бектемирдин чыйпыйы чыгып:
Уксун, ошо уксун деп айтып жатам. Алардан коркок билиш болгудай мен эмне? Деп Сайра ан сайын чамгарактап кетет. Бечара Бектемир кирерге тешик таппай калат. Атургай апасынын ушундай ажаандыгы үчүн өзүнөн өзү уялат. Чынтемир гана агасына: ушундай болмок сага. Ук эми" дегендей мыйыгынан жылмайып, кекээрлей жылмаят. Анткенинин жөнү боло турган. Өгүнө суу алганы булакка бараткан кыз-мончокко аңызга ат тушап келаткан бир туугандар кезигип калышкан. Качан кыз чакаларын толтуруп апкөчүн мойнуна илгенде Чынтемир агасынан биринчи озунуп жетип: "Берсең мен көтөрүп алайын" деген. "Жок, мен өзүм эле. Рахмат" деп койгон кыз. Бир топко чейин үчөө унчугушпай катарлаш басышкан. Кыздын суу көтөргөн ийиндери талып, тыныгаар убактысын күтүп келаткан Бектемир: "Кыз-мончок, берчи, мен көтөрүп алайын" деп жолун торой калган. Чындап эле эки ийини тызылдай баштаган кыз бу жолу жок дей албай чакаларын берип, өзү аларды жандай баскан. Кыз-мончоктун кыпкызыл көйнөгү ошондо батып бараткан күндүн кызгылтым нуруна ого бетер жарашып, сыдырым желге саамайлары сеңселип, ирмеген сайын узун кирпиктери күн жебесиндей куюлуп, өзгөчө сулуу, ажарлуу болчу. Көзүнүн кыйыгынан ушулардын баарын байкап келаткан Чынтемир ичинде кызга таарынып, ызаланып: "Мени кичинекей деп ойлоп жатасың го?" деп келаткан оюнда: "Ишенгениң Бектемирби? Эгерде бир тууган агам болбогондо, азыр сенин көзүңчө көтөрүп чаап, чаңга уунатып туруп, чакаларыңды башына кийгизип салмакмын. Көрөт элем ошондо" дейт. Башын шылкыйтып, бирок буларды көзүнүн төбөсүнөн тиктеп, буркуюп келаткан баланын ойлорун окуп алгансып, кыз ага күлүмсүрөй караган. Анткен менен кыз-мончок кошуна балдардын антип артынан акмалап жүргөнүн каалачу эмес. Тек гана эч ким менен жолукпай, эч ким менен сүйлөшпөй, жалгыздап жүргөндү жакшы көрчү. Эскиргени, курбулар менен шыңкылдашып, ойноп күлүп көргөн эмес. Болбосо ар бир үйдүн бой жеткен кыз уулдары айдын жарыгында маңдайкы жарык төштүн бетинде ак чөлмөк ойношчу. Арачолодо уй-мүйүз тартып отура калышып, шакек салмай ойношуп, анан селкинчек тебишет эле. Айрыкча кайым айтыш, арзуу урлары айдарым жел менен алыс-алыс оболоп, үркөр жылдыз ылдыйлаган маалда анан ата-энелер айгай салып, кыз уулдарын чакырчу. Андайда айылдын сак кулак иттери да абала үрөт. Бирок булардын бири да кыз-мончок талаксытып азгыра албайт эле. "Кызым, сен деле барып ойносоң боло?" дечү. Апасы гана чын тилинен: "Жок апа, баргым келген жок. Андан көрө атамдан күү үйрөнүп, комуз чертейинчи" дечү да атасынан күү угуп, буга чейин өзү эле карап отуруп үйрөнүп алгандарын кайрып, кыңгыртата жаңы ыргактарды курап, анысын кайра-кайра кайталап ойночу. Кудум атасындай көздөрүн жумуп, кандайдыр бир сырдуу, сыбызгыган күүгө кулагын төшөчү. Жыланды күтчү. Үйдөн чыкса эле жан аны таппай калчудай сезилчү. Жанда капыл-тапыл кайдан жайдан бар боло калчу. Кыз-мончок көбүнчө анын жанында жакын эле арада жүргөнүн сезип, шыбыртын туйчу. Көпчүлүккө аралашпай, оюн зоокко катышпай, ээндеп жүргөнүнүн бир себеби ошол. Кыз-мончок ушинтип улам бой жеткен сайын ата-энесинин жүрөктөрү түпөйүл. Кызынын ушак айыңдан арылып, өз теңин таап, бактылуу болушун тилешет. Айрыкча Асылбек кызына билгизбей жыланды жанчып, быт жытын чыгарып салсам дейт. Сырганын гана чырылдап, арага түшкөнүнөн калат. Элдин кеп сөзүнөн улам анын үстүнө бүбү эненин баягы "акыры кан жиниңер аралашып, ал силерден кетпейт" дегенин эстеп, эмнегедир бүдөмүк ой жүрөгүн эзет. "Жыланга айт, кетсин, көзүмө көрүнбөй кетсин. Болбосо" деп кызына ачууланганын жан канча ирет өз кулагы менен уккан. А бирок Асылбек жыланды өлтүрө албайт эле. Анын үстүнө бүбү эненин өлөр алдында төшөктө жатып да бир айтканы бар. 115ке чыккан байбиче
көптөн бери сыркоо болчу. Муун жүүнү бошоп алсыз жаткан. Антсе да кирип чыккандардын эсебин билип жаткандай же ким бирөөнү күткөндөй ким кимисине өңүлө карап кайра чыгып баратканда да ошентип узатып калчу. Бир күнү таң заардан ал акыбалын сурап кирген Асылбек менен Сырганы таанып, көп күндөрдөн бери үндөбөй жаткан эне бир нерсе айтчудай ишарат кыла башын алсыз ийкеген. Ал кетип жыгаштай шалдайган колдору менен Асылбектин колун кармап, бир нерсе айта албай жаткандай көпкө кыйнала күч кубатын жыйнап жатып, акырында араң тийбе деген. Асылбек Сырганы караган. Кеп төркүнү башкаларга табышмак бойдон калып, экөө гана эненин эмне жөнүндө айтып жатканын түшүнүп, Асылбек макул дегендей башын ийкеген. Ошондо гана эненин жүзүнө бир аз кан жүгүрүп, тымылжый түшкөнсүгөн. Жаны жаяла, денеси тердеп, көзү илинип кеткен. Ошол күндүн эртеси таң азан айылдан өкүрүк чыгып ыйыгылган. Асылбек, турчу, тигил апа кайтып кеткен окшойт, деп шашылып кийине баштаган Сырга кызмончоктун жаздыгынын башында оролуп жаткан жыланды көрүп, күндүз көрүнбөй калганы менен түндөсү келип жүргөнүн түшүнгөн. Кызмончок көзүн ачканда ата-энеси эчак туруп кетишиптир. Терезеден кыйгаш тийген күн нурунан көзүн ала качып, ары оодорула берген кыз баш жагында өзүн тиктеп, ойлуу жаткан жыланды көрдү. Бетин жаап, жарымы жаздыгында жайылган чачынын арасынан көздөрүн балбылдатып, кыз да аны карап жатты. Кенедей кездеринен берки бул экөөнүн ынактыгы бирок чегинен ашып, кандайдыр бир чиеленип, татаалданып баратканын барган сайын кызмончок туйчу болгон. А бирок эмне болуп жатканына өзүнүн да акылы айран. Анткени менен анын жыланга болгон мамилесинде ашыкча эч нерсе жок. Ал ана дегенде башка эч кимге, эч нерсеге окшобогон, ар дайым ою менен болуп, кыймылдап сойлоп турган, оозу, көзү бар оюнчук катары жакшы көрсө, кичине эс тартканы акыл адамдыкынан ашса ашып, акыры кемибеген аң сезимдүү макулук катары, а кийин ишенимдүү жолдош, дос катары билчү. Кичине кезинде жылан дегенге тили келбей, жан деп жүрүп, кийин да аны ушинтип атап калган. Бирок бара-бара жанды мүнөзү өзгөрүлүп, башкача боло баштады. Баягыдай көздөрүн ойноктото тиктеп, шайдо оттонуп, шоктонбой оор басырык тартып кетти. Карашы да баягыдай кирсиз, баяу эмес, эмнегедир ойлуу да, сырдуу дагы. Алдан эне айткысы келип тургандай обдула түшүп, бирок кайра эле бат көздөрүн ала качып, жалтактап кетет. Ошондон уламбы акыркы убактарда кызмончок да өзгөрдү. Баштагыдай болуп, болгон дүйнөсүн төгүп божурап, бооруна кысып эркелетип, төгүлүп чачыла албай, сөздүн тогу тээр жерин гана айтып, токтоо мамиле кылат. Эмнегедир бук болуп да кетти. Ичинде жандын өзгөрүлө баштаганына таң калып да, таарынып да, анын бир карап алган көздөрүнөн табышмактуу бир нерсени байкап, а бирок ошол оюнан кайра өзү коркуп кетет. А бирок бул сапар экөө тең бири-биринен көздөрүн тартып ала алышпай, бири-бирин нес боло тиктеп ой алышып жатышты. Кенедейинен адамдарга аралашып, аларга жедеп, жыты сиңишип калган жылан, айбандыгы эле болбосо алардын жашоосу, тили түгүл салтын да жатка билет. Бир гана үн чыгарып сүйлөгөнгө кудурети жок. Анткени менен жандын тилин кызмончок билет. Анын эмнени айтып жатканын, а түгүл айтылбай жаткан оюн да көздөрүнөн окуйт. Бул анын жылан менен бирге өскөн 17 жыл ичиндеги табылгасы. Ошондой болсо да, соңку убактарда жыландын көзүнө тик бага албай, анын эмненин башын калтыйтып, эмнени айта албай жүргөнүн тымызын сезип, бирок ошого ишенгиси келбей, ишенбей, деги эле жыландын сүйүүсүн жанына жууткусу жок, тайсалдап жүргөн. А бирок буту колсуз бу жандыкты жанынан таптакыр алыстатып да сала албай, ал жөнүндө ойлонуп, толгонуп,
эмнегедир эле эки анчы боло бергени да чын. Ушу азырда жыландын көздөрүндөгү кандайдыр бир муңга толгон, ые дагы, бактысы дагы аралаш телмирген бир тереңдик аны өзүнө оп тартып, каратып турду. Ал жыландын бүт дүйнөсүн кадимкисиндей туюп, эмнегедир денеси ымыр-чымыр боло, көздөрү караңгылай, өмүрүндө адам баласынан да көрбөгөн, буга чейин туйбаган, эмне экени өзүнө да али белгисиз бир сезимден жалтайлап, сүрдөп кетти. Жыландын денеси да калч-калч эте диртилдеп, жан дүйнөсүнө жашырган улуу сыры денесине батпай кеткен сыяктуу бир оор унтуп алды да: «Мен сени сүйөм, кызмончок», деп айтып алганын өзү да байкабай калды. Кыз эмне дээрин, эмне кылаарын билбей апкаарып калды. «Мен эмне болуп турам?» деди, оюнда өзүн өзү алдап жооткотуп. «Ал мени досу катары, курбусу катары айтып жатпайбы? А мен...» «Жок, кызмончок», деди Жан. «Мен сени жөн эле дос катары эмес, өзүмдүн айбан, сенин адам экениңди унутуп, жараткандан келген ыйык сезимим, бүткүл жан дилим менен сүйүп, өзүмдү баш отум менен өзүңө тартуу кылып турам». Жандын кадала караган каректериндеги ушундай жазуулардан соң кызмончок көздөрүн жумуп ийди да көпкө чейин ачпай: «Жок, жок, Жан адам эмес да. Анчалык арзып, адамды адамча сүйгөнгө анын акысы жок. Мен чын эле жаңылышып окудум окшойт. Ооба, ылайым эле жаңылыш болсо экен, ооруп калсам керек да», деп ичинде кыйсыпыр түшүп, жүрөгү да кабынан ыргып кетүүчүдөй лакылдап, кара терге чөмүлө кыйналып кетти. Жылан болсо жан дилинде эмне болсо, ошонун баарын жан аракетке түшө төгүп чачып, ачыкка чыгарып алды. «Мени кечир, кызмончок. Эгер сенин жүрөгүңдү оорутуп, көңүлүңдү ренжитсем кечир. Эсиңдеби, сен мени дайым айбандарга окшобогон башкачасың, акыл сезимиң тунук, адамдайсың, дечүсүң. Сен муну сыймыктанып да, мактанып да, таң калып да, чын дилиңден айтар элең. Мен ан сайын сени сүйүнткүм, бүтүндөй адамзатты айран таң кылып, жаңылык жасап ийгим келчү. Барган сайын өзүм эмес, сага окшогум келчү, адамга айлангым келчү. Ааламдан таратаанып, адам менен айбандын аралыгындагы ажырымды кошкум келчү. Бирок ошол учсуз түпсүз максаттарым эч качан аткарылбастыгын билип билбей, эми деле кимгедир, эмнегедир ишене берет элем. Бирок ушул башкачалыгым качандыр бир өзүмдү азапка салаарын кайдан билипмин?» Кыз унчукпайт. «Бир жолу кыялымдын чекебелин айтканымда, жаштын тилегин берет дегенсиң. Мен буга ишенгем, дали ишенем. Анткени менин акыл эсимдин, ой максаттарымдын, сүйүүмдүн, мындан аркы тагдырымдын кудайы өзүңсүң». Кызмончок жыландын ыйын ичине жутуп, балбырап карап турганын аяп кетти. Балтыр бешик кезинен бирге ойноп, бирге өсүп, жыт сиңишип калган кабы Айтор эмнеси болсо да түтпөй кетти. Тунуп турган акылдуу көздөрүнөн көздөрүн тартып алды да оюнда: «Сүйсөм эмне экен, эмнеси жаман?» деди, өзү менен өзү сүйлөшүп. Айткандай эле аны айбандыктын чегинен ашып, адам болууга умтулуусуна себепкер өзүм болгон соң, эми бул ирет кайпактаганым чекилик болор. А бирок эмне дешим керек? Ушул суроого келгенде какап калды. Бирок кандай болгон күндө да бул кыйын кырдаалдан чыгыш керек эле. Не дейт? Кызмончок жыланга жалт карап күлүп жиберди. Кыздын жарк эткен жарык маанайынан улам үйдүн ичи жарык болуп, жыланда бир башкача шайдооттоно түштү. Бир колу менен жаздыгын кучактаган кыз экинчи колун жыланга карай сунуп,
жылан ысык алаканга башын койду. Алакандын ысыгы, жыландын муздак денеси ылдый жыбылжып, өзүнөн башка эч бир жылан сезбеген бүтүнчү бир ырахаттуу, сыйкырдуу сезимге жандын башы айланып баратты. Ар бир жолу ушундай кезде жан өзүн адамга куулуп бараткандай сезчү. Ошондуктан ушул учурдун узакка, өтө узакка созулушун каалачу. Атүгүл кызмончокту жаратман сыйкырчыдай туюп кетчү. Адам баласынын акыл сезимдүү эле эмес, жокту бар кылуучу, кудуреттүү экенине ишенгиси келчү. Ишенчү. Бала кезинде болсо, элден уккан имиштерден улам кызмончок кайсы бир кереметтүү күнү жыланга куулат деп ишенчү. Бара-бара айлана куулушту, аңдап тааный баштаган кезден тартып, мунун мүмкүн эмес экенине ынанып, эми кызмончок үчүн өзү адамга куулууну эңсечү болгон. Андай кереметти жаратууга мен эле эмес, адамдын, атүгүл жараткандын да кудурети жетпес болсо, андан ары эмне болот? Деди эми оюнда жан. Макул, анын кызмончокко болгон сүйүүсү жан чыдагыс, чексиз, чыныгы. Бирок кызмончок анын сүйүүсүн кабыл алды дейли. Андан ары эмне болот? Жашоо эмне менен башталып, эмне менен бүтөт? Ушуну ойлогондо жооп да, жанын коерго жай да таппай кетет. Бирок ага азыр кызмончоктун ачууланбай, жек көрбөй, кадимкидей каректерин жоодуратып, жайнай караган эле канча. Кызмончокко кадимкидей эркелетип, көкүрөгүнө башын жөрөп, анын дем алганын, жүрөгүнүн кагышын жакындан уккусу, андан ары денесине оролуп ойногусу келип, дели өрүп кетти. Бирок ошонусун сезе койгон кызмончок алаканындагы жыландын башын экинчи алаканы менен адатынча эркелетип, акырын аста сылаган болуп, жерге коюп койду да туруп кийине баштады. Жер чийип, шоудураган ак чүбөк көйнөгү тал чыбыктай буралган кыздын ажарын ого бетер ачып, кундуз чачы согончогу ылдый куюлуп, эки бетинин тымылжып, албырганы ансыз деле үлбүрөгөн назик немени ого бетер сулуу кылып жиберди. Жыландын көзүн албай, тикирейип мынчалык тиктегенинен биринчи ирет сүрдөгөн кыз чалыштай түшкөн басыгын оңдоп, жүрөгүнүн кабынан ыргып кетүүчүдөй лакылдаганын токтотууга аракеттенди. Ушундай оңтойсуз учурда ата-энесинин үйдө жоктугуна өкүндү. Жана уйку соонун ортосунда жатып, алардын бүбү эненикине кетип жатканын уккан кыз эмнегедир алардын ылдам келишин каалап, жан экөөнүн ортосундагы эч качан бүтпөөчүдөй сезилген бул ыңгайсыз ирмемдер менен жүрөктү жүдөткөн дүрбөлөң сезимдерден каяккадыр качкысы келип турду. Ал сыртка чыкканда күн кыйла көтөрүлүп, чокусун аккар, көк муз басып, асман менен айкалышкан алп тоолорго, аяаламга алтын нурун төгүп, чачырап тегиз тийип турган. Ошол тоо тараптан соккон сыдырым жел кызмончоктун саамайларын дирилдетип, ичи койнун аралап, кандайдыр бир жагымдуу чиркентип, сергитип жиберди. Көкөлү учуп кетүүчүдөй көөдөнү өрөпкөп, көңүлү серпиле түшкөн кыз түрмөктөлүп, каяккадыр сапар тартып баратышкан булуттарга көпкө чейин умсуна, узата карап турду да, апөкөчүн ийинге салып булакты көздөй кетти. Булакка кетчү жол Бектемирлердин терезесинин түбүнөн өтөт. Ансыз деле эси дартынын баары кызмончок болуп калган бозулан анын сууга өтөр маалын акмалап, эки көзү ушул жолдо боло берет. Ал апасынын да, элдин да айткан ушактарына эмне үчүндүр ишенбейт. Кичине кезинде алардын баарын тек гана жомок катары угуп, ан сайын жаа бербеген балалык кыялында кыздын
башкалардан башкача ажайыптыгын сезип, ан сайын ага умтулуп, сырдашкысы, сүйлөшкүсү келип, куштар боло берсе, эс тарткан күндөн тарта ошол жомокту айдай сулуу периштеге карата айылдыктардын, айрыкча аялдардын көрө албастыгы, иштардыгы деп билет. Болбосо кошуна жашап, атүгүл атайын акмалап жүрүп да, кыздын бир жолу да ашыкча кылык жорогун көргөн эмес. Аны ушул ой дайыма тынчытып, санаасын басчу. А бирок ал мунун экинчи жагына да даяр эле. Кыз-мончок менен жылан жөнүндөгү аңыз чын болгон күндө деле ал кыз-мончокту тана албайт болчу. Бирок анын бул сезимин качандан бери Жан да байкап, кыз-мончокту кызганып, Бектемирди өзүнө душман тутуп, тымызын туталанып жүргөнүн жигит билчү эмес. Жыландын кызганчаактыгын Асылбек менен Сырга тээ баштадан эле билип, кокус кыз-мончокту коруйм деп бирөө жарымды чагып албагай эле деп коркуп чочулай беришет. Ансыз да араң турган эл уудуу түшүп, буларды жабалактап, таш параңга алышып, же айылдан кууп чыгарып салчудай, а болбосо жыландын өзүнө кимдир бирөө кол салып, мунун укум-тукуму баягыдай күн кубалап, алаамат салып келчүдөй жүрөктөрү түпөйүл. Айрыкча Асылбек таптакыр өзгөрүлүп, көптөн бери комузун да колуна албай калган. Атүгүл бир канча ирет жыландын оосун алып салууга даярданып, ат арытып, атайын алыскы айылдардын бирине барып, ошо өнөрдү сураштырып, сүрүштүрүп, үйрөнүп да келген. Каяктагын айтпачы Аски. Же баягы түн эсиңден чыгып кеттиби? Башканы унутсаң да, бүбөненин керезин эстечи, деп ошондон бери эле Сырга да жан жок. Эй, анын анчалык деле иштекеси жок. Бул деген жапайы жылан болбогон соң, уу безин алып коюш керек, дейт эри. Койчу Асылбек, койчу айланайын. Сен эле кандай коркпойсуң билбейм. Мен корком, койчу. Анын үстүнө Жан канча жылдан бери биз менен чогуу эле аралашып, тынч эле жүрөт го. Канчалык тынч болгону менен айбан да аның. Бөрү баласы ит болбойт дейт. Бирде болбосо, бирде Кудай сактасын, койчу. Айбан болгону менен акыры кеп сөзгө түшүнөт го. Болтурчу, болду эми. Тим эле тууп алган балаңдай безилдейсиң да. Андай болсо, тээ бала кезинде ошентсең болмок да Аски. Эми өзүңдөй эки болуп турат. Бусаам келиндин үнүнөн жыланга эмес, күйөөсүнө кабатыр болгондугу байкалат. Кудай-ай, айланайын, Кудай-ай, суук көздөн, суук сөздөн сактай көр. Айбанда болсо, жыландын ичине ыйман бер. Бирөө жарымды чагып алып, элдин каргышына калбасак болду. Деги кызым өзү теңдүү бирөөнүн колун кармап, бактылуу болсо экен. Кепке кемтик, сөзгө сөлтүк кыла көрбө жараткан. О, жараткан, деп анан адатынча басып туруп Кудайга жалынат. Соңку убактарда бул анын оозунан түшпөс келмесине айланган. Атургай жыландын таптакыр кетип калуусун анын өзүнө огуз эле жараткандан суранып, керегем сага айтам, келиним сен уккылганы менен эмнегедир жыландын көзүнө тикетиктебей кайпактап кетчү. Ошону сезген Жан бара-бара башкалар түгүл, кыз-мончоктун ата-энесинен да корунуп, жашырынып жүргөнгө өткөн. Сууга келаткан кыздын эсине бир окуя түшүп, ууртунан күлүмсүрөп алды. Жан кичине кезинде бир кызык болчу. Кыз-мончоктун жанына бир ата-энесинен, бир өзүнөн башка эч кимди жакындаткысы келчү эмес. Кумурска келатса да учуп жетип, бирок эмне кылаарын билбей ойдолуктоп кетчү. Анткени ар дайым кыз-мончоктун адамдар менен дос болгуң келсе, сен алардай акылдуу болушуң керек. Кумурска, куртка да кара санаба, чагып алуу оюңа да келбесин, дегени оюнда турчу. Бирок ошондо да чыдамы жетпей кетип,
деп ортого тура калмай адат тапкан. Жан дечү, андайда окутуучусу сөймөйүн кесеп. Мен сага эмне дедим эле? Ошондо гана Жан башын ылдый шылкыйтып, күнөөлүүдөй болбурап калчу. Ал эми үйгө киши келгенде Асылбек же Сырга кызын колунан жетелеп сыртка алып чыгып кетип, конок кеткичекти эшикте жүрө беришчү. Алардын бул кылыгы эл арасында айтылып жүргөн ушак айыңды, кызмончоктун жыланга айланаары жөнүндөгү имиш-имишти, күдүктүү ойлорду ырбатчу. Бири: "Капырай, качан кирсең эле эри же катыны баласын жетелеп үйдөн чыга качат?" десе экинчиси: "Обу жок катын орсо куйса айт болуп, жалгыз кызына көз тиет деп коркушат го" дейт. А кийинчерээк болсо: "Ай, шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дейт го күйгүн. Эл айтса бекер айтпайт. Элден четтеп качып калгандарына караганда, жанагы кызынын жылан экени ырас" дейт. Мындай шектенүүлөр бара-бара ырбап, күчөп да кеткен. Ошондой күндөрдүн биринде Жан менен Абылайдын ак кочкорунун арбашканы кыз жөнүндөгү укмуштуу жомокту ого бетер эки эселентип жиберген. Ал күнү кызмончок короонун сыртына ойноп чыга калган. Аңгыча эле арыктын жээгинде аркандалып турган кишичил кочкор дикилдеп чуркап келип, кызмончокту тоголото сүзүп жүрөт. Эбелектей болгон кыз 2-3 ала салып кеткенде эмне болуп кеткенине акылы жетпей, элеңдеп тура калган. Ошого да ыраазы болбогондой, артка кетенчиктеп барып, кайрада күүлөнүп, учуп келаткан кочкор кызга жетип жетпей, тык токтоп, кайдан жайдан чыга калып, бет маңдайына тикесинен тура калган жылан менен тиктешип калган. Кызмончок этинин ооруганын да, жапжаңы көйнөгүнүн бети башынан чаңга уунап калганын да унутуп, ордунда нес боло түшкөн. Аңгыча ары жак бери жактан эл чогулуп, жылан менен кочкордон көз ала албай жабылактап калышкан. Өлдүк деген оюнда кызмончок. Эсине ар убак элдин көзүнөн, сөзүнөн корунуп, үрпөңдөй берчү ата-энеси түшүп кеткен. Эмнегедир эриндери диртилдеп, тамагы жашка муунуп, көзүнө жаш тегерине түшкөн. Анан калса, мынабул жарданган киши азыр Жанды өлтүрүп койчудай туюлган. "Жан, качып кетчи. Жан, булар сени өлтүрүп коюшат. Кач" деп үн чыгарбай, көмөкөйүндө жыландан суранып, чебелене кыйкырып жаткан. Аттүгүл: "Жанга тийбегилечи, өлтүрбөгүлөчү" деп элден жан сууга сурайын деп канча рет обдулуп барып токтогон. Албетте, кызмончоктун жан элекетке түшкөн ушул кыйкырыгын, ой сезимин Жан туйган. Туйганда бир убакта арбашуудан көздөрүн тартып алып, арыктын ичине кирип, аткулактын арасына кирип, көздөн кайын болуп кеткен. Анткен менен жыландын артынан түшүп, аны издегенге эч кимиси дааган эмес. Кочкор болсо, жылан кетээр замат жер сүзүп жыгылганда, Абылай катын балдары менен жөлөп таяп, таканчык кылганына карабай, көпкө чейин көзү аңтарылып, тура албай ынтыгып жаткан. Шумдук ай" дешкен тургандар. "Малда болсо туруштук бергенин айт." "Туруштук бере алмак эмес, жылан бизден жазганып кире качпадыбы?" Ушул окуяга күбө болгондор жылан менен кочкордун арбашканын ого бетер укмуштантып, жыландын да жыландардан башкача, сүттөй аппак экендигин далайга чейин айтып жүрүштү. Бир гана жакшы жери, Кудай жалгап, алар бул окуянын себепкери кызмончок экенин билбей калышты. Бирок ошондон кийин кишичил кочкордун кызмончоктон жалтактап, бет маңдай чыга калса бурула качканын байкагандар болуп, кептер күнү жүрүп отуруп эле Асылбектин кызына келип да калды. Ушуларды ойлоп отуруп, кызмончок булакка ылдам эле жетип калды. Түнү бою уйкусу качып, эч жүрөгү элеп-желеп болуп ээленген Бектемир да ушул тапта кызмончокко айтар сөзүн камдап артында келаткан. Ошону сезгендей, жылан да үйдөн чыкты.
кызмончок жар түбүнөн акырын сызылып чыгып, таштан ташка урунуп, сайды көздөй эдиреңдеп чуркаган тармал булактан чакаларына толтуруп алып, суунун шыңгырын тыңшап, мөлтүрөк тунугуна суктанып, көпкө чейин ойлоп отурду. Суу түбүндөгү көз тайгылткан кооз таштарды терип алып, алаканындагы ошол кооздукка суктана карап отуруп, кандайдыр бир шыбырт дауыштан улам жүрөгү болук деп, бирок кылчайып кароого даабай, денесин майда калтырак басып кетти. Байлоодогу кулундай эч жүрөгү дикилдеп туйлап турду. Ойлору чакчелекей түшүп, алда кайда чачырап кетти. Артында жан турганын, өзүнүн ар бир кыймыл аракетине үзүлө түшүп, кирпигинин ирмелишинен бери көз жаздымга кетирбей тирмее тиктеп турганын сезди кыз. Демейде шарт бурулуп тура калып, тегеренип издеп, "Жан, Жан" дечү. Акырын кыйкырчу. "Каяктасың?" Анан экөө кучакташып калышчу да, бир далайга чейин шыпшынып, суу чачышып ойношчу. "Келсең, келсең, мен сени жуунтуп, сулуу кылайын. Керелди кечке жер сүзүп жүрөсүң, бетиңди жууп алсаң боло", деп кыз жыланды көкчелкеден басып сууга салар эле. Андайда Жанда калп эле кетенчиктеп тырышып качып калчу. Атайын ошентчү. Бат эле анан кызмончок жыландын денесин суунун агымына карай узатасынан салып койчу да: "Карачы, кандай сулуусуң. Сенин денең ушунчалык жакшына", деп анын суу ичиндеги жылтылдап, күнгө чагылышкан ак денесин мактачу. Жыланга бул ушунчалык жакчу. Кызмончоктун аппак, жумшак алакандары тулкусун жууп, сылаган сайын денеси балкучу. Кайбирде экөө сууга шапшына беришип, кызмончоктун көйнөгү суу болуп кетчү. "Карачы, экөөбүз булакты аябай ылайлап салыппыз. Көйнөгүм да суу болду. Жүрү, эми кургаталык. Бирөө жарым көрсө эмне дейт?" дечү кыз. Жыланга бул жага бербей калчу. Кээде атайылап эле куйрук башын сууга туш келди чалпылдатып, кызмончоктун муздак сууга ичиркенип, күлгөнүнө маашырланчу. Курганыш үчүн анан экөө кырдашып кетишер эле. Жыландын өзүнө болгон ашыктыгынан түк кабары жок, тек гана анын адамдай акылдуу, ак көңүлдүгүн, достукка бекем, туруктуулугун жан дили менен жакшы көрчү кыз. Андан эч бир сырын катчу эмес. Атургай тизесине башын жүлөп, эркелеген жыланга эринбей отуруп, адегенде жумук айтып, кийин эс тарткандан баштап күү чертип, ырдап берчү. Атүгүл атасынан уккан адам ата, обо энеден берки адамзаттын жашоосунан кеп кылчу. 18 миң ааламдын али адамзатка ачылбаган, жазылбаган сырлары бар экенин айтчу. А бирок Жан ошол сырды жалгыз гана кызмончок билчүдөй, ошонун бардыгынын ажайып ачкычы анын акылдуу, сулуу көздөрүнүн ары жагында, акылынын тереңинде катылып жаткандай сезчү. Ананда кызмончоктун абазы укмуш. Ал ырдаганда бүтүн дүйнө, ой ааламдын өзү кошо ошол үнгө болбурап эрип, тунжурай түшкөндөй сезилчү. Убакытта, булакта, атүгүл жашоонун өзү да токтоп калгандай, Жандын кулагына ырдан башка эч нерсе угулбай калчу. Андай кездерде кызмончоктун кылактап, кырдашып баратканын байкагандар: "Ай, карагыла, Асылбектин ажыдаар кызы бара жатат", деп бири-бирине кол булгай, кыранга сереп салып калышаар эле. Эгерде алар кыздын жанында адам баласы окшоп, төбөсү көккө жетип, кудуңдап кубанып бараткан ак жыланды көрүшсөбү, анда эмне болот эле? Булактын жанындагы дүпүйгөн чычырканак Жандын чоочугандардан далдаланчу жайы эле. Эми да булакка кызмончоктон мурда жетип, ошол чычырканактын арасына кирип кетти да, демейдегидей эле кыздын тура калып, тегеренип издешин самады. Эркелетип, булакка киринткенин, бирок бүгүн сүйүү жөнүндө гана айтып, ошол жөнүндө гана ырдап берүүсүн каалады. Ал эми кызмончок: "Ушундай кантип болсун?" деди оюнда. "Кантип болсун? Мен Жандын бул мамилесине, сезимине кантип жооп беришим керек? Ырас,
мен да аны жакшы көрөм. Бирок мунун баары бирге өскөн, коюн колтук алышкан курбуум, бир туугандай болгон жакыным катары ойлоп келбедим беле. Эгерде Жан адам баласы болгондо, анда кеп башка эле. Баарынан кыйыны эми болду. Аттын дүбүртүнөн улам артына кылчая караган кыз так жылан жашынган бадалдын жанында өзүнөн сүрдөп, тик бага албай, каректерин ала качып, жүзү тамылжып турган уланды көрүп, коркконунан кулагы тунуп, көздөрү караңгылай түштү. Бектемир кыздын шашып, алдастай түшкөнүн башкага жоруду. Ичинде өзүн өзү көкүтүп, өзүнүн намысына өзү тийип, сүйлөшүң керек. Сүрдөгүдөй сен эмне? Кыз белең. Кана, бол эми. Бол. Качандан бери камдаган сөзүңдү айтып, жанына барбайсыңбы? Деп жатты. Өз оюнан өзү чыйрала калган улан жоргосун так ошол Жан жаткан жапыз бадалга байлап салып, кызмончоктун жанына келди да: "Кызмончок, сага көптөн бери айта албай жүргөм." Жигиттин эки бети өрт каптап кеткендей дуулдап, алууланып чыкты. Денесин жуураган толкун каптап, ошентсе да өзүн өзү түрткүлөп, кызмончокко кантип жакындап, колдорун кантип кармаганын өзү да байкабай калды. Мен сени сүйөм, кызмончок, деп айтып алды анан. Жан дүйнөсүндөгү кызга болгон так ушул булактай тунук, ыйык, алгачкы аруу махабатын кандай болсо так ошондой кылып оозу менен эмес, жүрөгү менен айтканга окшоп кетти. Кызмончок ан сайын ыңгайсызданып, эмне дээрин билбей турду. Бектемирдин өзүнө болгон ашыктык сезими бар экенин бала күнүнөн билген менен, так ушул күнү өчүшкөнсүп, Жан экөө тең жарышып айтат деп ким ойлоптур? Жүрөгү дүкүлдөп, алапайын таппай кеткен кыздын көздөрү улам Жан тарапка элеңдейт. Анткени бир канча курдай Жан бул жигитти жек көрөрүн айткан. Мына эми азыр учуп жетип, жигит менен кыздын ортосуна тикесинен тура калып, атүгүл кызганычтан Бектемирге кол салып үйчүдөй сезиле берди. Анткени жылан да так ушул маалда ошону ойлоп, а бирок кызмончоктон тартынып, алапайын таппай турган. Сүйгөн бийкечинин тынчсыздана бергенин Бектемир башкача түшүндү. Баланчанын баласы менен шыны аралашып турат, деп көргөндөр узун ушак кеп кылмак. Кызмончок болсо жигитти кантип алыстатуунун айласын издеп: "Мени апам издеп калды го, барайынчы", деп чакасына эңкейди эле. Бектемир андан мурда озунуп: "Мен көтөрүп барайын, мен көтөрөм", деп эки чаканы колуна ала койду. Айласы түгөнө түшкөн кыз жерден ап көчүн алып, жигиттин соңунан басты. Бадалдын тушуна келгенде Жан менен кызмончоктун көздөрү урунуша түштү. Баятан берки сөздөрдү угуп, жигитке болгон жек көрүүсү башынан куйругунун учуна чейин каны менен кошо чуркап, кайра мээсине чыгып, ызасы ичине батпай чыңалып, мына азыр тарс жарылып кетүүчүдөй денеси чатырап турган жылан адатынча кышылдап, катуу бир унтуп алды. Анткен менен бир эле ирмем тиктешүү аркылуу алар көп нерсени айтышып алышты. "Сен ага ишенбегин, кызмончок. Ал сени мен сүйгөндөй сүйө албайт. Мен сен үчүн керек болсо азыр алдагы адамчага эле эмес, бүт айылга, аялымга аламат салып ийүүгө даярмын." "Анткениң жакшы эмес, Жан. Анда сен мендеги бардык жакшы сезимдерди, жакшы ойлорду кошо ойрон кыласың. Кызганыч менен жек көрүүдөн өрттөнүп баратсамчы? Жан, өрттү акыл менен бас. Айтпадым беле? Адам баласы менен аралашкан соң сен да алардай айкөл, сабырдуу, кечиримдүү болушуң керек. Адамдай сүйүүгөчү ага акым жокпу? Айтчы." "Жан, ал жөнүндө дагы ойлонуубуз керек." Кызмончоктун ушинтип кеткени Жанды ого бетер ныгыра берип, башы жерге шылк дей түштү. А бирок ойлонуубуз керек дегени анын үмүтүн үлпүлдөтүп улап койду. Сабырдуулук, айкөлдүк деги бул эмне деген түшүнүксүз ооржук, деди оюнда жылан. "Кечире бил, көтөрө бил, унчукпа, тийбе", деп кенедей кезинен эле кызмончок ушуларды анын кулагына куюп келет. Демек Жан кызмончокту башкалар сүйүп,
башкалар жандап жүрсө да макул болуп, сабыр кармап, кечирип, денесине батпай кеткен ушунчалык ызаны көтөрүп жүрө берүүсү керекпи? А эгер антпесечи? Кудум жыланча алиги адамга айбаат кылып, аны кармашка чакырсачы? Эрдик көрсөтүп, көөдөнүн кере, көкүрөгүн көтөрүп, анан ашыгынын аяк алдына сойлоп келип, башын тартуу кылсачы? Жок, жок. Кыз мончок анда кечирбейт. Анткени анда аны да, ата-энесин да, айылдын эли ташбаран калышат. Муну ал дала ирэет сырга ападан уккан. Демек, чыдаш керек. О, Кудай, кандай оор. Бирок чыдаш керек. Ушуларды ойлогону менен баары бир кызганычтан жандын өзөгү өрттөнүп, жан дүйнөсү сыздап, дүйнөсү астын үстүн болуп талкаланып жатты. Тээ бир окумда гана жер чапчып, кошкурган аттын доошунан баш көтөрдү. Бектемир жада калса, айыт уягында унуткан тура. Албетте, унутат да. Оюнда ушинтти да, ордунан жылып чыгып, түбүнөн булак сызылып агып чыккан береги асканын боору менен өйдө чыгып баратып, качан гана айылды көздөй кетип баратышкан кыз менен жигиттин карааны даана көрүнгөндө токтоп, экөөнү карап жатты жан. Ушул убакта суу алганы булакка кыз келиндер келишти. Так төбөсүндө өздөрүн карап жаткан жыланды алар адегенде байкашкан жок. Ай, жанагы кыз мончок деген кызыңар гермаралдай керилип, укмуштай сулуу экен, деди ушул айылга жакын деле келген жаш келин. Койчу ошону, деди кетирекей кара кыз, ичи тарагандай, жактырбай мурдун чүйрүп. Эмнеси марал болуп кетиптир? Аны деген айылдыктар бүт ажыдаар кыз дешет. Апей, эмнеге? Кыз бир укмуш нерсе айтуучудай адегенде көздөрүн алайта, оозун ача жеңесин саамга тиктеп турду да. Билесизби, ал деген түнкүсүн жыланга куулат дешет. Ал эми баралына келгенде ажыдаарга айланып, бүт айылды оп тартат имиш. Койчу кызыке, антип жүрөгүмдү түшүрбөсөң? Ой, калп айтсам элеби? Алиги каралы таздын катыны болоюн. Ошон үчүн анын ата-энеси эч кимге кошулбай ээн жашайт. Үйүнө оңой менен киши киргизишпейт. Койчу, чын элеби? Ой, койбой эле, сиз эмне уккан жок белеңиз. Коңшу айылдыктар бүт билишет го? Уккам дечи, бирок ишенген эмесмин. Андан ары угууга жандын дарманы жетпей кетти. Адамдардан алыс-алыс, кайдадыр кетип калгысы келип, ордунан жылганда суу алып олтурушкан кыз келиндердин жону башына, чакаларына майда шагыл менен топурак кум куюлуп түшө баштады. Адегенде анчалык деле этибар албай, жогору караган кыз келиндер жакын эле жерде жар боорунда сойлоп чыгып бараткан сомодой ак жыланды көрүшүп, чындап эле кыз мончок жыланга айланып келип калгандай чаңырып, туш тарапка чачырай качышты. Ошондон кийин Бектемир менен кыз мончок бат-баттан жолугуша турган болду. Кызынын ментеп кичинеден элге аралаша баштаганына Асылбек менен сырга жетине албай калышты. А түгүл бир кечте Асылбек качантан бери кармай элек комусун колуна алып, күүгө салып, эки жеңин түрүп таштап, манжаларын аркы терке шырылдата, көздөрүн бекем жумган тейден чекесинен чыбырчыктап чыккан тер, жаагы ылдый, салаалап ак кычакты тыным албай ойноду. Сырга да ошого жетине албай, кудум баягы кездегидей буту колу жерге тийбей эпилдеп, күйөөсү жакка улам жагылдана жалт карап учуп күйүп калды. Кудай берет деген ушул айланайын. Кызым жанагы эмеден кутулуп, элдин кыздарындай жигит сүйсө, анан күйөөгө узатып, атасы экөөбүз да элдей кудасы өкүтсөк, дейт басып туруп оюнда. О, Кудай айланайын, Кудай. Асылбектин да, менин да билип билбей жасаган көп күнөө, аз айыбыбыз болсо кечирип, тилегибизди кабыл кыла көр. Кыз мончок ата-энесинин ментип жетине албай кубанып, бири-бирине жымыңдай караганын көрүп,
аларга боору ачып аяп кетет. Экөөнүн өмүрлөрүнүн акырына чейин ушинтип бактылуу болушун каалап, анын баары бир Кудайдын, бир өзүнүн гана колунда экенин билет. Анан калса жаштайынан эле экөөнүн тең чачтарына ак кирип, беттерине бырыш түшүп кетти. Муну Жан эмне билбейт дейсиңби? Билет. Атүгүл акыркы убактарда Асылбек менен Сырганын эмнеге сүйүнүп жүргөнүн, аларды кубантыш үчүн Кызманчоктун Бектемир менен бат-бат жолугушаарын да түшүнөт. Ушунун баарын көрүп, туюп, бирок Жан баары бир Кызманчокту унута албайт. Кете албайт. Анткени ал сезчү, Кызманчок канчалык жашырганы менен Жанга таптакыр кайдыгер эмес. Эмнегедир эле жылан эсинен кетпей, жигит менен сүйлөшүп туруп деле эси дарты Жан тарапка бурулуп, тартыла берет. Бул ансызда аларды айланып тегеренип жүргөн Жанды ого бетер байлап, кетирбей тушап алат. Кызманчок да өзүн өзү алдап, ошонун баарын жокко чыгаргысы келип, канчалык чымырканганы менен жүрөгү Жан, Жан деп кагып туруп алчу да, Жандын кайрылгыс болуп кетээрин эстегенде асман жери аңтарылып кетчү. Кайсы бир күнү Кызманчок үйдө жалгыз кезде Жан баягы жолу менен үйгө кирди. Ал жолду кыздын өзү, ата-энеси да билчү. Бирок эч кимиси аны жаап салуу жөнүндө ойлогон да эмес. Бу жолу да Кызманчок жатчу үйдөгү чычкандын уюгундай тешиктен Жандын башы кылтыйып, анан денеси өйдө суурулуп чыга баштады. Жүктүн бурчунда Бектемирге арнап бет аарчы саймалап отурган кыздын жүрөгү булк этти. Эмнегедир ийне кармаган колдору титиреп, денеси дүркүрөй түштү. Көздөрүн жумуп, башын жүккө сүйөп чалкалай түшүп, демин ичине каткан кыз бул сапар жыландын эмнеге келгенин билген жок. А балким ичкүйдүлүк менен айбандык кылып, уусун чачыратаар. А балким айкөлдүк кылып, кечирим сурап, өз журтуна бет алаар. Жан да кыздын алдында көпкө чейин унчукпай, сулк жатты да, качан кыз көздөрүн ачканда гана, качантан бери жакындан карай албай, куса кылган сулуулукка су карта тиктеп калды. Ошондо гана кыз күч кубатын жыйып, жыланды карабай туруп, калчылдаган добуш менен үн катты. Жан, сен акылдуу жансың. Сен баарын билип, түшүнүп турасың. Бармактайыбыздан экөөбүз бири-бирибиздин адам, бири-бирибиздин айбан экенибизге кайыл болуп, эзилишип, ээрчишип өстүк. Сенсиз менин күндөрүм супсак, муздак болуп, сен көрүнбөй калган күндөрү чыр салып, ата-энемди кыйначумун. Мен да сени аруак сагынып, самап, сага гана бүт өмүрүмдү, башымды сайып, жыландардын салтын бузуп, сени сүйдүм. Кызманчок. Билем, Жан, билем. Бирок баарын өзүң түшүнүп билип турбайсыңбы? Мен аячы. Ата-энемди, өзүңдү да ая. Эми артыңа кайт. Сенин дагы, менин дагы акты ак, караны кара деп айыра билип, өз ордубузду табууга мезгилибиз жетти. Жок, Кызманчок, шашылбай турсаң, балким биз ал муздактан бери келаткан бул ааламдын, тирүүлүктүн мыйзам ченемин бузуп, жашоонун жаңы ажайып сырын ачарбыз. Адам менен айбандын ортосундагы ажырымды бириктирип, бир бүтүндүк жасап, экөөбүз жаңы тукумулаарбыз. Жан, кантип, кандай тукум? Кандай болсо ошондой. Эмне экен? Ал сенин, менин, экөөбүздүн ишибиз. Биз менен эч кимдин иши болбосун үчүн алыс жактарга, асказоолордун арасына кетип, ошол жакта өмүр улап, өз дүйнөбүздү жаратарбыз. Жок, Жан. Капкайдагы ойлорду ойлоп, жокту эңсебе. Мени адамдык асыл касиеттерге окутуп жатканыңда, каалоосу жарашса, кар күйөттөчү эмес белең. Токто, Жан, дегеним чын, бирок анын бу жерде эч тиешеси жок. Экөөбүз жан дилибизди кошконубуз менен эч качан жуурулушуп, кан жинибизди кошо албайбыз. Түшүнүп атасыңбы? Жан,
сен эмнеге ушуну ойлобойсуң? Ойлодум, кызманчок, ойлодум. Эгерде жан дилибиз чындап кошулса, сен гана жалгыз мендик экениңди билдирип, бары жогуна кайыл болуп, сендикмин десең, анын жолун мен табайын. Жок, жан, жок. Мен эч качан сендик боло албайм. Мен корком, жан, корком, баарынан корком. Ата-энемди азапка салгандан корком. Ата-энемди азапка салгандан да, сенден да, сенин асказоолордогу жашооңдон да баарынан корком. Түшүнөсүңбү ушуну? Түшүнчү, сенден суранам. Түшүнчү. Кечир мени, жан. Бирок, эгерде сен мени чындап сүйсөң, махабатыңдан кайт. Эли жериме, ата-энеме, эч кимге зыян кылба. Суранам, суранам. Жан кызманчоктун жашка жуулган жүзүн жамгырга жуулуп жаткан гүлгө окшотуп, эс маскарап тура берди. Нымдалган узун кирпиктерин алсыз ирмеп, балбылдаган чоң көздөрү менен жыланды ан сайын жалоор итиктеди кыз. Суранам сенден. Кетип калчы. Кетчи. Жан, кетчи. Кыздын жалдырап, жалоорганы жандын муун жүүнүн бошотуп жиберди. Андан ары карап тура албай, жек көрө да албай, терс бурулду да, эми жанагы оюк менен эмес, салкын айып ачылган эшиктен чыгып баратты. Каякка баратканын өзү да билбей, үйдөн чыгып туш келди эле чымын куюн болуп кетип бараткан жан адамча ыйлап, кандайдыр бир аянычтуу, кышылдаган үн чыгарып, кечээ эле кең туюлган керемет дүйнөсү бүгүн тарып, асман аңтарылып, жери көчүп баратты. Ушул иретта адам болбой, жылан болуп калганына өкүндү. Же болбосо кызманчокту жылан кылып кубултуп алып, жанына жандай ээрчитип, асказоолордун арасына алып кете албаганына, анткен менен жылан болуп жыландарга да кошула албай, адамга арзып калган тагдырына таарынды. А бирок ушул эле учурда өзүндөгү адам баласынан оошкон кандайдыр бир улуу касиетти туйду да, жан дилинде кайра ошого алданып, сооруна түштү. Ал улуулук эч бир айбандын акылына да сыйбаган айкөлдүк, кечиримдүүлүк менен сабырдуулук жана туруктуу, ыйык махабат болчу. Жада калса, аны өзүнөн алыстатып, жакын жуутпай кубалаган күндө дагы кызманчокту жек көрүп таарынбады. Кек сактап, жамандык кылбады. Тескерисинче, аны ошончолук кайра көкөлөтө сүйүп, ыйык жана бийик тутуп, эч нерсеге, эч кимге теңей да, ыраа да көрө албай аяп, анын бактылуу болуусун жараткандан суранып, коштошуп баратты. Бирок эсине бир нерсе түшө калган сыяктуу жылан бир убакта тык токтоду. Кандайдыр бир түйшөлүү жолунан тосуп, мен кетсем, аларды ким арачылайт? Кара өзгөй адамдардан ким коргойт? Деген суроо кайра артка имерилди. Анткени ар бир үйдө кызманчоктун ажыдаар экендиги, атүгүл эртеңдерден айылга залакасы тиер жөнүндө толгон токой ушак чындыктай жашап, элдин шектенүүсү менен жек көрүүсү күн сайын күчөп бараткан. Атүгүл кадимки эле Бектемирдин апасы күнүгө бир канча жолу айылдын аяк башына огузуп, ажыдаар кызды үйүмө алып келсең, 2 дүйнөдөн наразымын. Уктуңбу? Энеликтен кечип коем. Эр болсо эле Асылбектин жылааны үйүмдүн босогосун аттап көрсүнчү. Ичин жарып, ичеги кардын чубап өлтүрөм, деп жүргөнүн билет. Ошондон улам го. Эмнегедир жандын көз алдына кызманчоктон ажыраган, Асылбек менен сырганын буркурап боздогон элестеп, мээге жегендей башы зырптей түштү. Жок, жок, деди анан оюнда. Мен үй бүлөмдүн антип кор болгонун каалабайм. Үй бүлө. Ушул сөз жанга ичактан тээ Асылбектин үй бүлөсүнө аралашкан кенедей кезинен жагымдуу. Анткени ар убак кызманчок: "Ата, айтсаңыз, жан да биздин үй бүлөгө киреби?" деп бышактап сурай берет эле. "Ооба, чогуу жашап жаткандан кийин ал да биздин үй бүлөгө кирет", дейчү атасы.
Бири биле болгон соң, демек бири-бирине күйүмдүү, ишенчиликтүү болуп, жакшылык жамандыкта бири-бирин колдоп, бири-бирин эч качан кепке кемтик, сөзгө сөлтүк кылбоо керек, дечү сыргада. Анын бул айтканынын ары жагында Жанга карата "Угум сага айтам, уулум, сен ук" деген түшүнүк жатканын түшүнчү да оюнда. Жок, мен силерди эч качан кепке кемтик кылбайм, уятка да калтырбайм, эч кимге залакамды тийгизбейм. Бирок силерге кимдир бирөөлөрдүн залакасы тийип жатса, кантип чыдайм, дечү Жан. Эми да Бектемир менен кезигишип, сырын тартып көрсөмчү, деп кайра "Кантип?" деген суроого какай түштү. Ырас эле, кантип? Биринчиден, ал кызмончоктой жыландын тилин билбейт да. Экинчиден, Бектемирдин азыр жылан жөнүндөгү чындыктан эч кабары жок. Ал жөнүндөгү укмуштуу ушактарга ишенгиси да келбейт. А эгер Жанды көрсөчү, анда эле кызмончокту өзүнө жүп кылып, өмүрлүккө кол сунабы, же апасы менен айылдыктардын ушагына ишенип, жек көрүп калабы? Анда кызмончок кантет? Андан арткы тагдыры эмне болот? Ушул кезде оюна бир азгырык сезим кылт этти. Кое турчу. А балким кызмончок анда биротоло мендик болуп калар. Не болсо да көкүрөк көңүлүн өйүп турган ушул суроого жооп табыш үчүн келатты. Бирок бу жолу өз үйүндөй болуп калган Асылбектикин эмес, Абылайдыкын көздөй бет алды. Жыландар уйгуна кире турган маал али алдыда. Андыктан Жан шашылбайт. Чээнден чыкчу жазга чейин эмне бар да эмне жок. Чыны менен эле кызмончоктон санаасы тынчып, биротоло бир жаңсыл болуп кеткени жакшы өңдөнөт. А балким кызмончок ушул кышта чээнге кошо ээрчип кетчүдөй көңүлү жайдарлана түштү. Бул ою канчалык акылга сыйбай турган куру кыял экенин билсе дагы, саамга денеси балкып, өзүн өзү алдап, бактылуу боло калды. Акыркы убактарда ушинтип куру кыял, элестер менен ырахаттана калууга үйрөнгөн. Бир жаман жери кайра эле ошолордун чындыкка айланышын самай берет. Эмне экен? Эркек кишинин өжөр, өктөн болгону жакшы дечү эле го, кызмончок. Балким ал менден да ошол касиетти талап кылып сынап жаткандыр. Ооба, эмнеси болсо да Бектемирге жолугуум керек. Эгерде адам баласы да кызмончокту менчилик сүйсө, чындыкты билип көрсүн. Ошо убакта Бектемир атасынын көтөрөгөн чоң үйүр жылкысын кайрып, башына чулгай салынган бир байлам кызыл жоолугунун учу желбирей, укуругун сороктото айгай салып, ат жалында бараткан. Анда-санда окуранып, куйрук чалы сапырылган ак туягы Бектемирдин жан дүйнөсүн билген сымак ооздугун качырата чайнап, аяламды жаңырта азынап, демейдегиден да бир башкача чамгарактайт чиркин. Жигит менен бу канаттуу куштай асман менен жердин ортосунда көзгө илешпей кетип бараткан жаныбардын кыял жорого бири-бирине куп жарашып, окшош дагы. Так ошол кызмончок менен Жан сыяктуу бул экөө да бала кезден жан бирге. Кулунунун куйрук жалын сылап, кош чырактай балбылдаган көздөрүнөн өөп, көкүлүн тарап өскөн. Акыркы кездерде ак туягынын жонунда учуп баратып да, өбөктөй калып, ай чырайлуу бир кызга ашык экенин айтып сырдаша берет. Эч кимге айта албаган алгачкы махабатын ошентип, адеп ак туягы уккан. Ошондон бери тулпары уландын канча бир асыл ой тилектерине күбө болуп келет. А түгүл кайбир кездерде Бектемирдин көздөрүнөн шүйдүрүмдөй мөлтүрөп кулап кетчү мончок жаштарды да жалгыз ак туягы билет. Гүлүгүнүн маңдайына тийгизип алып, мойнунан кучактап алып, үн чыгарбай ыйлаган күндөрдү гүлүгү жер чапчый кошкуруп, таноолорун идиреңдете, башын оңду-солду чулгап, окуранып алуучу. Эмнегедир анысы жигитти намыстантып, кайратына келтирип жаткан сыяктуу туюлчу да жигит чын эле чыйрала түшчү.
Эми да Бектемир ак туягынын сапырылган жалын бир колу менен кочуштай кармап, ээрге өбөктөп баратып, «Чү, ак туягым, чү!» деп өпкөсү көөп, жүрөгү кабынан ыргып кетчүдөй алып учуп, кудум жылкынын 4 аягындай көңүлү удургуп баратты. Жерди солкулдатып, дүпүрөгөн бир үйүр жылкынын туяк алдынан уюлгуган чоң асманга сапырылып, тээ батышта кызарып, уясына батып бараткан күндүн көзүн жаап, адырдын бетин ого бетер сырдуу, сүрдүү кылып барат. Ага кошулташыл эси дартынын баары айыл тарапта болуп ашыккан Бектемирдин айгагы алыска тарап. Акыры жетчү жерине жетип, үйүрдү адырдын үстүндөгү жылкычынын карамагына кайрып берип, мына эми артына кайда турган болгонунда: Бектемир, ботом бери кайрылбайсыңбы?» деди үйдөн чыга калган Аяш апасы. Ошондо да: «Эмне кылсам, укмаксан болуп кете берсемби?» деп барып, анан мойнунан байлагандай ат тизгинин буруп: «Жакшы турасыз, папа», деди бала ооз учунан. «Ботом, токто, айылдыктар аман эсенби? Эмне кеп сөз бар? Үйгө кирип, чай ичип дегендей кобурап кетсең боло». «Карачы эми, шашып жатканда ушинтет», деп ичинен күңкүлдөгөнү менен: «Айылдыктар жакшы эле, атам апамдар салам айтышкан», деди Бектемир. «Саламат болушсун. Аяш атаң баягы ала бее жоголуп, ошону издеп кеткен». «Сурап жатамбы?» деди ичинен улан. «Шашып жатканда кармай беришет ушинтип». «Ой, ботом, түшпөйсүңбү эми?» Аяш апасы эми өктөн үн катты. «Эмне болуп калгансың? Тили оозунан калып. Деги тынчылыкпы?» «Шашылышмын, апа». «Кайда шашасың? Айтмакчы, укмуштуунун төөсү жорго деп өөгүнү жакадан келген бирөө кыз мончок жыланга айланат экен деп эле божурап кетти, ботом. Ал эмне деген шумдугу?» Андан аркысын уккусу келбеген Бектемир аттын башын бура тартты да татырактаткан боюнча чаап кетти. Демейде түшүп, даам сызып, ар кайсыдан божурап, шашпай отуруп кетчү баланын бу жолку кылык чорогуна таң калган аял: «Апей, баары эле соо эмес го?» деген боюнча кала берди. Жигит болсо: «Ак туягым, уч, ылдам, чү, чү!» деп келатты. «Күн уясына батканы качан? Кыз мончок күтүп калбасын. Чү, чү!» Булактан ары анча алыс эмес, жол боюнда асман тиреп шуулдаган кош чынар бар. Бектемир менен кыз мончок бүгүн ошол жерде жолукмак. Улам айылга жакындап, айылдын этеги тараптан жылтылдап от көрүнүп, желе жортуп, өйүз бүйүздү аралаган жел менен кошо түтүндүн жыты келип, улам иттердин абалаганы жакындап, а бирок Бектемирге жол ан сайын арбыбай, ак туягын оңду солду камчылап барат. Качан гана тээ илгертен өздөрүндөй кыз жигиттердин аруу махабат, арзуусуна шерик болгон кош чынары көрүнгөндө гана ат тизгинин тартып, жүрүшүн жайлатты. Өзү менен кошо тең жарышып, тээ ак мөңгүлүү бийик чокудан ылдый чуркап келип, айылды аралап өтчү билектей сууга токтоп, белине чейин чечинип жиберди да шапшына жуунуп алды. Ошентсе деле эмнегедир жүрөгүнүн бөтөнчө түрсүлү бүтпөй, көңүлү элеп-желеп боло берди. Ал келгенде кош чынар адатынча бир башкача шуулдап, бариктери дирилдеп ырдап турган. Аттан түшүп, жака боюн түзөгөн Бектемир эми айыл тараптан көз албай, кыз мончок келчү жолду утурлай карады. Канча рет алдынан тосуп чыгууга бел байлап, анткени менен ансыз деле кыз мончоктун баскан турганын эсеп чоттой бериши кошуна колоңдордон, айрыкча өзүнүн апасынан жазганды. Анан калса, акыркы убактарда апасы Бектемир үйдөн чыкса эле артынан чыгып, акмалап карай берчү адат тапкан. Уулун кыз мончоктон коруганы го. Бу саамда апасынын ошол кыялын ойлоп, айылга кирбей эле коюуну эп көрдү да, атын тушап кое берип, өзү чынар тирекке жүрөнө, селкисин чыдамы жетпей күтүп турду. Бирок ал ак туягынын кулактарын тик чийте кошкуругатып, жер чапчып, кандайдыр бир белги бере, алда неге тынчсызданып жатканын улан түшүнгөн да, туйган да жок. Башы айылдан башталып, ирелеңдеп аңызды аралап келип, дагы ушул теректерге токточу жолдон көзү өтүп, кыз мончок эмне болду? Эмнеге кечикти?
же кече тарынтып алдымбы, балким ал ойлогондой болбой калдымбы деп санаасы санга бөлүнүп, ой чабыты алда кайда алып учуп карбаластай баштады. Бакка башын сүйөгөн калыбында 1, 2, 3, 20, 30, 50, 100 деп улам кайра санай берди. Бул анын өзүн өзү алаксытып, жүрөгүнүн элеп-желеп болгонун басуу үчүн жасаган аракети болчу. Жан болсо чынар теректин жоон бутагына оролуп алып, аны так төбөсүнөн карап жаткан. Ак туяк жаныбардын баятан бери ээсине айта албай, кош кареги чанагынан ыргып кетчүдөй чакчаңдаганы ошол. Аны жигит кайдан байкасын? Башка учур болгондого күлүгүнүн бир кыймылын көз жаздымдан кетирбей билет болчу. Азыр ал жыландын так үстүндө ойдолоктоп, теректин бариктерин тынымсыз шыбырттата бергенин да туйган жок. Анткени ага аягыламдын бүтүндөй өзү бир тең, кызмончогу бир тең болуп, башканын баарын кулагы укпай, көзү көрбөй турган. Кеч коюуланып, айлана караңгыга толук чүмкөнгөн кезде айыл тараптан эрбеңдеп чыккан жалгыз караан көрүндү. Бектемирдин жүрөгү болук дей түшүп, кубанганынан кыйкырып жибере жаздап, кудум жаш баладай турган ордунда так секирип, чимирлип кетти. Келатат, кызмончок келатат деп ичи элжирей, өзүнө өзү батпай, сүйөм сени. Ушинткен жигит келе жаткан караандын алдын турлай басты. Көйнөгүнүн этек жеңи делбектеген жанагы караанда бирде жүгүрүп, бирде жайлап шашылып келаткан. Ушул тапта жигиттин эсине бир нерсе кылт эте түштү. Ай жаркын кыздын алдынан ак туягы менен жолуккусу, анан аны так көтөрө тулпарына менгизип алып, аягыламды тегиз айланып, тегеренип кеткиси келди. Бул анын бала кезинен берки эң сөзү, кыялы болчу. Кээде ушундай элести ал түшүндө көрөт эле. Бектемир ак туягын чакырды. Эмнегедир жооп болгон жок. Демейде дүпүлдөп секирип, өзүн айланчыктап отточу аргымагы каякадыр житип кеткенсийт. Ак туяк! Мо! Ак туяк! деп адатынча таңдайын шакылдата чакырды. Эч табыш, жооп жок. Күлүгүнүн бу жоругуна таң калып да, ачууланып да кетти. А бирок бат эле колду шилтеп салып, сүйүктүүсүнүн жолун жөө эле тосуп баратты. Жол узарып кеткендей, же кадамдары тушалып калган өңдүү өзүн беттеп келаткан алиги караанга жете албай келет. Аңгыча ошол караан Бектемирди көрө тык токтоп бүшүркөй түштү. Ошого удаа эле Бектемирдин кулагына тааныш үн: «Бектемир, бу сенби, Беки?» Кимдир бирөө башкача ийгендей жигиттин кулагы туна түштү. Келаткан ордунда ал дагы токтоп, шаабай сууй: «Апам тура», деди оюнда. Алиги караандын уулу экенине көзү жеткен Сайра жалгыз аяк жолдун сары топурагын боркулдата кечип, коңултак кийген күлөчүн шалпылдата чуркап келип, уулун кучактап калды. «О, Кудай, барсыңбы балам, деги соосуңбу?» Эсине келе түшкөн жигит баягыдай эне мээримине эрип, болбурап боюн таштамак тургай, эмнедир денеси жыйрыла түштү да: «Апа, эмне болду эми?» деди жактырбагандай. «Эмне эле ушинте бересиз?» Ботом, ак туягың кечек келип өзүң жок? Оюма алдан элер келип, жинди болуп кете жаздадым. Жакшысыңбы деги?» Баласынын үстү башын колдору менен сыйпалап көрдү да анан: «Кудайга шүгүр», деди, санаасы тынчыгандай. «Жүрө кой үйгө эми». Оолу тескериленип кетти. «Бара бериңизчи апа, анан барам». Эне аңкая карады да алаканын оолунун чекесине койду. «Анан дегениң эмнең, балам? Деги жакшы элесиңби?» «Айтпадымбы жакшы деп? Мен эми кичинекей эмесмин да. Бара бериңизчи үйгө». «Ой, сенчи?» «Апа, мен артыңыздан барам». Эмне бирөөнү күтүп атасыңбы?» Эне эмнегедир жоошуй акырын чукту. «Ооба,
Бир нерсени сезгендей эненин эриндери диртилдеп, колдорун майда калтырак басып, саамдан кийин ынтыга ызалуу унчукту. Кимди? Баласы айткысы келбегендей көздөрүн ала качып көктү карады. Аялдын өңү кумсарып, эмелеки балбыраган энелик мээриме буркан шаркан түшкөн албуут ачууга алмашып, "Ким ал? Ким?" деди чаңырып. Бактан түшүп, баятан бери жигитти акмалап, аркасынан келаткан ак жыланда ал кезде алардан анча алыс эмес, 6 эле кадам ары жакта жол жээгиндеги куурайдын арасында жаткан. Улан энесинин кызмончокко болгон мамилесин башынан эле жактырчу эмес. Ал жөнүндө айткан ар кыл сөздөрүнө ишенбей, баары бир ичинен кыңырылып кыздай ачуу. А бирок бир да жолу энесине кайым айтып, өйдө карап көңүлүн оорутпай, ыйбаа кылган Уландын бу жолку тарс жарылып кетиши эненин өзүн эле эмес, жыланды да селт эттерди. Демин ичине катып, алардын ар бир кыймылынан көз албай, тирмейип тиктеп турду. "Ай, бала!" деди эне калтырак баскан ызалуу добуш менен. "Бери карачы." Анын бул сөзүндө "Сен кимге каяша кылып жатасың? Мен энеңмин да" деген түшүнүк бар эле. Уулунун көгөрүп айтканынан кайтпай, кызмончокко көөнү жедеп бурулуп калганын баамдаган аял бир убакта өктө мунчукту. "Бектемир, азыр же мени тандайсың, же жанагы ажыдаарыңды тандайсың?" "Апа, ал ажыдаар эмес." Эненин көздөрүнө тике карап, энтиге үн катты Улан. "Ал кыз. Ал эч кимге, керек болсо сизге да окшобойт. Ал ажайып кыз, апа. Ал деген Ушинткен сайын кызмончоктун уяң, назик элеси көз алдына тартыла калып, эмнегедир энесине болгон эмелеки таарынычы, ачуусу тарай түштү. Жан дүйнөсүндө кандайдыр бир жагымдуу нур айланып, жылуу сезим көңүлүн чайыттай жууп, жүзү да тымылжып, ошону түшүнбөй, билбей турган апасын аяп, боору ачып кетти. Апаке, деди. Анан эч нерсе болбогондой, баягысындай эркелете үн катып: "Айтыңызчы, качандыр сиз дагы сүйүп көрдүңүз беле?" Бирок энесинин жообу баланы башка ургандай солк эттерди. Сүйбөй сөмүргөн кал, акмак десе. Сүйөм деп коет, сүйгөндүн балекетин алат бекенсиң. Андай эле өлүп баратсаң, элге журтка шерменде кылбай, оңураак бирөөнү сүйбөйт белең? Бас үйгө. Аял уулун билектен алып, жетелеп кетмекчи болду эле, баласы колун жулкуп алды. "Барбайм", деди. "Эми такыр барбайм. Уктуңузбу? Барбайм." Аңгыча аялдын ачуу алаканы уулунун жаагында чуудей түшкөндө Бектемир түгүл, энени мынчалыкка барат деп күтпөй турган жан дагы катуу чочуп, ордунан кантип ыргып кеткенин өзү да билбей калды. Тикесинен тура калган ак жыландын чачырап кетүүчү айнектей тешеттиктеген көздөрү айдын жарыгында жалтылдап, даана көрүнүп, аялы экөө эки эле кадам алыстыкта арбашып, бойлошуп калыштанан. Жаңы эле апасынан терс бурулуп, кулак угуп, көз көргүс жакка чымын куюн болуп чуркап кетүүгө комдоно түшкөн Улан да, ыза менен ачуудан өңү кара көк тартып, каны кызып кеткен эне да эс мас боло, эмне кылаарын билбей эстери ооп, кайдан жайдан пайда боло калган жылан менен тиктешип катып турушту. Атүгүл айлана тегерек да. Эмне болуп кетер экен дегендей жымжырт болуп, бүт ааламга аппак нурун чачып, кыбыр эткенге көз кырын салып, акырын кетип бараткан алтын ай да демин ичине катып калган сыяктуу эле. Кызмончокпу? Эмнегедир Бектемирдин оюна да адеп ушул келди. Аял да: "Өлүгүңдү көрөйүн, акыры ажалым ажыдаардан турбайбы?" деди оюнда. Кызмончоктун ата энеси ал күнү айылдан түш ой келишкен. Үйгө кирип келип эле сырга кызынын ыйлаганын билди. Кагылайыным десе, бери карачы." Ансыз да араң турган кызмончок энесинин кучагына кулап, сөз сүйлөөгө дарманы жетпей, солкулдап ыйлап берди. Кызын маңдайынан, чачынан жыттагылап: "Кагылып кетейиним, кагылайыным" дей берди. Эне да:
Керелди кечке отурганымды карачы. Таекең кетирбей казан асып, кара жаным менен, кызым менен. Те качан кызынын эки ийне солкулдап барып басылганда гана батынып сурады эне. Эми айтчы берекем, эмне кыйладың? Эмне болду? Жан кетип калды, деди кыз шыбырай сүйлөп. Энеси ишенер ишенбесин билбей, эмне дейсиң? Деди, же кайгырганы, же кубанганы белгисиз. Жан эми такыр келбейт, апа, деди кыз. Аны сага ким айтты? Өзү айтты. Эми эч качан келбейм дедиби? Кыз башын ийкеди. Туура кылыптыр. Ал акыры кетиши керек эле, деди эне коңурун катып. Канткен менен эстүү эмес беле. Бая жылан келип кеткенден бери кыз бүк түшүп жатып калган. Бектемирге сайып жаткан бет арчысы да ошол боюнча калып, бир капшы теңшерилип, жан менен кошо бул жашоонун маңызын кошо жоготкондой асман жери аңтарылып кеткен. Ыйлаганыңды атаң көрбөсүн, кызым, деди апасы бир убакта. Бет колуңду жууп алчы. Ошентти да атасы үйгө кирерде чүмкөнүп жатып алды. Эшиктен кирип эле кызын издеген Асылбекке: "Кызың ичине сыркы болуп калыптыр, атасы. Тердесин деп тумчулап койдум", деди эне. Кудай жалгап, көп өтпөй эле Асылбек кайра чыгып, кайдадыр аттанып кетти. "Эй, малдын бары да бали, жогу да бали", деп коурап кирди күйөөсүн узатып келген сырга. Көзү илинип кеткен кыздын түшүнө кош терек кирди. Бийиктигине көз жетпей, аруак шуулдап турчу эки чынардын түбүндөгү өзүн күткөн уланды көрдү. Аңгыча эле кайдан жайдан алай дүлөй бороон чапкын башталып кетти. Андан анчалык деле алыс эмес жерде жандын дагы шыбырты жүргөнсүйт. Уйкусунан чочуп ойгонгон кыз мончок туруп терезеге келди. Айткандай эле ушул кезде Бектемир, анын апасы, жан үчөө бойлошуп турган маал болчу. "Апа", деди кыз, ийрик ийрип тунжурап отурган сыргага. "Апа, мени эмнеге ойготуп койгон жоксуз? Бектемир күттү го", деген менен оюнун баары жанда болчу. "Апа", деди кайра. "Түшүмө Бектемир, жан, кош терек, анан бороон чапкын кирди. Ошол жакка барып келсемби, мени менен барасызбы, апа?" Эне кызын уйкусурап же жөөлүп жатат деп ойлоду. Ийигин таштай салып: "Секетиң кетейин, чыйрыгып калсаң керек. Жылуураак жатчы", деп кызды жетелеп барып кайра жаткырды да кымтылап жаап койду. Бул оолонтуп ысык сорпо куюп келди. Кыз мончок болсо жандын ушул эле тегеректе болгондо да Бектемирге жакын жүргөнүн билип, көздөрүн жума, ичинен күйрөнүп, эзелкисиндей жанга сезим, ой аркылуу билдирүү жөнөтүп жатты. "Жан, сен мени туюп жатасыңбы? Жан, сен эстүү жансың го? Ага тийбе. Жан, Бектемирде күнөө жок. Болгону эле ал да сага окшоп мени сүйөт. Адамдарга жамандык кылбайм деген убадаң кана?" Бул жолу да кыздын туюму, түшү аны алдаган эмес. Бирок жан жигит менен эмес. Бу тапта анын энеси менен айыгышып турганын, бороон чапкын эненин баласына болгон ачуусу, бу кызга болгон жек көрүүсү экенин аңдаган жок.